Медицина илимдеринин кандидаты Сатарова Чынар Айым. Бүгүн 5-чи күн ачкачылыгыбыз. Ушундай оозубуз тынбагандыктан азыр көптөгөн оорулар болот да. Анан биз ачкачылык десе эле бир мындай терс жагынан түшүнөбүз го. Биз 4 жылдан бери дарылоочу орозо деген термин менен ушу курстарды атап келатабыз. Буга себеп болгон менин апам. Бирок өнөкөт оорулар азайган жок. Оорулардын саны азайган жок. Дарыгер династиянын үй бүлөсү болсок дагы апамдын бир оорусуна баарыбыз кол көтөрүп калдык. Ачкачылыкты үйрөнгөн адам инсульт болбойт, инфаркт болбойт. Вот именно ачкачылыкты колдонуу менен төрөп алышты. Анткени гормоналдык жашаруу башталат. Эне болор, азырайбай кайрылгандар көп. Ушу 1000 адамдын ичинен мен кээ бирлерин өзүм таң калам. Жыйынтыктын анын натыйжасын көргөндөчү. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн бизде өзгөчө форматта, өзгөчө жерде, өзгөчө инсан менен маек болгон турат. Барыңыздарды бүгүнкү маекти көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү коногубуз ким деп турсаңыздар, кардиолог, үй бүлөлүк дарыгер, интегративдик жана карылыкка каршы медицинанын адиси, медицина илимдеринин кандидаты Сатарова Чынар Айым. Кандайсыз? Саламатсыздарбы. Кандай келе алдыңыз? Жакшы, биз бул жерде дарылоочу орозо лечебное голодание курсуну ушул Кой Ташта ар бир айда өткөрөбүз. Азыр как раз ушул Кой Таш айылында, эс алуу зонасында бир 17 киши курска жыйылган. Бүгүн 5-чи күн ачкачылыгыбыз. Сиз жаңы эле сөзүңүздө айттыңыз го, 5-чи күндүк ачкачылык деп, чанан 5 күндөн бери ачка жүрөсүздөр. Да, биздин курсубуз 7 күндүк дарылоочу орозо. Бул толугу менен 7 күн тамактан баш тартып, дарылоо максатында, дарылоо максатында деген бул эми медициналык ыкма да, мында караганда ошол толугу менен ачка, ооба. Суу ичесиздер? Да. Курстун программасында суу ичсе болот, чай ичсе болот, даже кофе без сахара, без сливки да. Ушуларды болот. Жана 5-чи күн, бир күн биз сухой голодание дагы практикалайбыз. Бүгүнкү күн менин курсанттарым деп коеюн. Аларым бүгүн сухой голоданиеда. Азыр курсанттарыңыздан канча бар? Кантип аларды 5 күндөн бери мындай ачка кармап жүрүп атасыз? Да, бул атайын программа. Бул программаны мен 4 жылдан бери практикалайм. 4 жыл ичинде бир 1000 адамдан ашык биздин 7 күндүк курсубуздан өтүштү. Алардын ар биринде жакшы натыйжалар бар. Аларды ушул ар кайсы жерде биз аймак боюнча, вот, Кыргызстан боюнча деп коеюн, бардык аймактарда курстарды график менен уюштуруп турабыз. Азыр как раз ушул графигибиз 21 июль башталган, 27-си бүтөт. Жакшы экен. Негизинен азыркы учурда эми курс өткөргөндөр көп эмеспи? Бирок сиздин мындай курс өткөргөн жагыңыз мага жакты дебейм. Бир айымдар жөн гана курс өткөрүп койбойбу? Ошол эле убакта мындай эс алып, көңүлдөрүн ачып, тоо койнунда өзгөчө форматта өткөрүп экенсиз. Мунун сыры? Да, биздин курстар 2 форматта өтөт. Бир форматыбыз онлайн, бул жумуштан, кандайдыр турмуш шартынан офлайнга келе албагандар үй шартында, бирок биздин медициналык көзөмөлдө WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу, видео, текст аркылуу үйдө биздин инструкциябыз менен өткөрүшөт. Аларды 7 күн кармайбыз, жана 8 күн выход, 15 күндүк программабыз бар. Офлайнды биз ушундай жаратылышта, жакшы эс алуу зоналарында өткөрөбүз. Бул жерде өзүм дагы 24 саат 7 күн чогуу болом, врач катары. Врачтын көзөмөлүндө мындай мен бейтаптарым айткандай, ач калганга убакыт калбайт. Анткени бизде эртеден туруп йога жасайбыз, көнүгүүлөр жасайбыз, анан лекцияларды окуйбуз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ушул 7 күндүн ичинде ден соолук, бакыт жана узак өмүр мектебине түшөт. Ал мектебинин сабактары бар. Бул жаңы багытта, бул интегративдик карылыкка каршы медицинанын принциптерин колдонобуз. Ошонун эрежелери менен кантип адам үй шартында өзүнүн ден соолугуну сактап калат, кам көрөт, ооруларына кантип үй шартында өзү аракет кылып айыгат. Ушулардын баарын үйрөтөбүз. Ошол жаштыкты сактоону, оорулардан арылууну жана узак өмүргө боло турган эрежелерди кантип адам билип калышын ошол эрежелерди үйрөтөбүз. Лекция болот. Лекциядан кийин албетте бул эми
курс жөн эле эмес, ачкачылык курста биз процедураларды өткөрөбүз. Процедуралар бул өт тазалайбыз, ичегилерди тазалайбыз. Ошого дагы 2 саат, 3 саат кетет күндүзү. Тюбаш деп коет аны. Андан кийин дагы кечинде йога жасайбыз, прогулка сөзсүз. Андан кечинде еще офлайн программабызга апитерапия кирет. Апитерапия деген бул баалары менен чактыруу менен дарылайбыз. Бунун дагы шарапаты өтө пайдалуу адамдын организмиге. Эми как апитерапевт катары ушуну дагы мен ачка эле жүрбөй, бир эле ыкманы колдонбой, экинчи ыкманы дагы ден соолукту бекемдөө үчүн, иммунитетти көтөрүү үчүн бул арындагы дарылоо касиети өтө күчтүү да. Ошону колдонобуз. Анан кечки дискотека, караоке, анан жатабыз. Көңүлдөрүн ачып турган көңүлдөрүбүздү ачып, анан тоолорго чыгабыз, экскурсияларыбыз бар. Бассейнге барабыз, Маунтан Вьюга, бул жерде, Кой-Ташта. Ошондой эле биз Дугава деген Ошто, Жалабатта, Таласта, жакында мына Ысык көлгө кетип атабыз, ушинтип атып, аймактарда график менен өткөрүп турабыз. Сонун жана айтып калбадыңызбы жаңы эле сөзүңүздү аябай кызыгып кеттим да, балары менен чактыруу депчи. Мисалы ал мындай айымдар корксо керек кээ бирөөчү. Мисалы кантип чактырып дарылайт дегенчи. Апитерапия бул бал уусу менен дарылоо, бул кылымдардан бери келатат. Бул табигый адамзатка Аллахым берген дарылоо касиетти берген ошол арыгачы. Бир арынын уусунда, чаккан уусунда 50дөн ашык заты бар. Бул деген 50 укол одновременно бир жолу жасаганда да. Биз бүгүнкү күндө медицинада аябай таң калыштуу. Биз 2 дарыны бир шприцке кошо албайбыз, а бул 50дөн ашык зат. Анын ичинде канды суюлта турган, кровь разряжающий эффект бар. Мисалы аспиринден 100 эсе күчтүү арынын уусу. Анын ичинде иммунитетти көтөрө турган иммуномодуляция деп коет, иммуномодулятор да. Анын ичинде давленияны түшүрүүчү гипотонический эффект берет. Муундарга противовоспалительный эффект берет. Одним словом, ушу даже косметологический анын свойствосы бар. Кээ бир мен айымдар корккону биякта турсун, антиморфин, потому что бул живая гиалуроновая кислота бар анын составындачы. Ушунчалык баягы 50 укол, 50 дары болгондо дагы зыянсыз. Бир гана биз эмнени эске алабыз? Бул адамда аллергия болбош керек. Аны биз текшеребиз. Биз обязательно текшеребиз, сөзсүз текшеребиз. Анан мен бейтаптарыма айтам, эгерде сизде аллергияңыз жок болсо, демек сиз бактылуусуз деп айтам. Анткени химиялык дарыны ичкенче да, укол дары бергенче, андан көрө арыны чактырып, көбүрөөк организмге пайда алган өтө жакшы. Анан мен сиз менен таанышкан убакта да сиз ачкачылык менен дарылайм дедиңиз го. Мен мисалы таң калдым да, биздин көрүп аткан мисалы көрөрмандар болобу, алар деле таң калышы мүмкүн да, ачкачылык менен кантип дарыласа болот депчи. Кыргызстанга бул түшүнүк эми келип атат. Ооба. Анан биз ачкачылык деселе бир мындай терс жагынан түшүнөбүз го. Түшүнүк ошондой жагынан. Анан ачкачылык менен негизинен кайсы ооруларды дарыласа болот? Ооба. Эми дарылоочу орозо, дарылоочу ачкачылык же болбосо дарылоочу ачарчылык деп 3 синоним колдонулат. Биздин лечебное голодание орус тилинен кыргыз тилге которсок. Ачарчылык, ачкачылык деген кулакка жакшы угулбайт да. Ошон үчүн баягы уктулуктуу болсун деп, мындай позитивдүү, адамдар коркпосун деп, биз 4 жылдан бери дарылоочу орозо деген термин менен ушу курстарды атап келатабыз. Бул эмне деген? Бул деген бүгүнкү күндө илимий тастыкталган көптөгөн өлкөлөрдө официалдуу ыкма катары шифрга кирген ыкма. Анткени бүгүн көп жылдан бери окумуштуулар эмне үчүн бүгүн окумуштуулардын суроосу да, эмне үчүн аябай биздин цивилизациябыз деп коелу, цивилизациябыз өнүккөн сайын анын арасында медицина деңгээл, дүйнөлүк деңгээл аябай өнүгүп атат. Нано медицина, кандай гана медицинабыз азыр өнүккөн жок да. Аябай сонун больницаларыбыз бар, дарыларыбыз аябай эле көп да, фарм индустрия өтө өнүккөн. А бирок өнөкөт оорулар азайган жок. Оорулардын саны азайган жок. Дарылар көбөйгөн сайын оорулар ошо андан бетер көбөйүп атат. Ошону баарын ойлонуп батып, атайын эксперимент жасайт. Эмне үчүн ушундай болгону? Эксперимент албетте биринчи адамга жасалбайт. Ошентип жанагы окумуштуулар
бир 30-40 жыл алдың эле ушул кызыктар болуп эксперимент жасайт. Болгондо дагы ошо ак чычкандарга, бул белый лабораторный мыши. Ак чычкандарды алганда 2 группага бөлөт. Бир группага толугу менен тамактануу шартты түзөт. Качан болсо эмне жесе боло берет. Мен бул группаны көбүнчө мындай биздин кыргызбайский группа деп коем да. Анткени биздин азыр жашообуз чындыгында токчулук заманда жашап атабыз. Ушул холодильник дайыма толо, кайсы жерге барсаң кафе бар, кайсы жерде барсаң тамак бар дегендей, тойдон келип чай ичебиз. Ушундай оозубуз тынбагандыктан азыр көптөгөн оорулар болот да. И вот как раз ошол чычкандарга оозу тынбай турган шарт түзөт. Экинчи группага ал эле ушулдай эле чычкандар окшош, оорулар окшош, жаштары окшош. Бирок аларга бир жума тамак берет, бир жума ач калтырат. Бир жума тамак берет, бир жума ач калтырат. Ошентип бир убакыт өтөт. Убакыт бул эксперимент. Ал убакыт өткөндө эми 2 группаны салыштырат. Жанагы кыргызбайская группада эч кандай жакшы жакка болгон өзгөрүү болбойт. Аларда бар оорулары ошондой эле бар, артка кайткан жок, кайра көбөйүп, ага еще осложнениялар кошулуп, еще жаңы оорулар кошулуп, өлгөнү өлүп, картайганы картайып, мындай позитивдүү динамика жок. Экинчи группа бул экспериментальная контрольная группа деп коет. Аларда керемет өзгөрүүлөр болот. Ал керемет өзгөрүү эмнеде дегенде, бар оорулары артка кайтат. Жаңы оорулар кошулбайт. Ошондой эле алардын арасында мындай картаң эле чычкандар уже туа баштайт. Анткени гормоналдык жашаруу башталат. Ошондой эле мындай келбеттери, баягы щетинкалары, чачтары деп коелу, жалтырап, сулууланып жашарат. Анан эң негизги аябай таң калыштуу керемет өзгөрүү десек болот. Бул группага караганда экинчи контрольный эксперимент ачкалыкка душар болгон группа 30% жашоосу узарат. Ушундай керемет өзгөрүүлөрдү байкагандан кийин албетте адамзатка дагы бул ачкачылык ыкманы колдоно баштайбыз. Биринчилерден болуп Россияда деп коек. Россияда Николаев деген психиатр ушул байкап калат. Анын психический больнойлору баягы оорулары козгогон убакта тамак жебей, тебинип, ушинтип алганда тамак бербейт да. Ошол убакта байкап калат. Ал психический оору болгону менен андай оорулардын еще жүрөгү да бар, бронхиальный астмасы бар, давлениясы бар оорулар да, психбольнойлор болсо деле. Анан ошол психиатрлар байкап калат. Кандайдыр ушулардын обострениясы болгондо тамак жебегенде жанагы бронхиальный астмасынын приступу болбойт. Ашказан оорусу күчөбөйт. Давлениясы көтөрүлбөйт. Ушундай бир обостренияларды байкап, обострениясы болбогонду байкап калгандан бул СССР убагында СССРдин саламаттык сактоо министрлигине кайрылып, терапевттер, силер келип көргүлө, ушундай бир феноменге биз азыр байкап калып атабыз деп, анан ошондо кызыктар болуп, кызыгуу башталат. Анан окумуштуулар албетте ар кандай варианттарды коюп, бүгүнкү күндө ушу ачкачылыкты илимий жактан тастыкталып, бул организмди толугу менен тазалайт. Оорулардын, жанагы айткандай, бар ооруларды кайтарат. Жаңы ооруларды профилактика үчүн жаңы оорулар болбойт. Мисалы, ачкачылыкты үйрөнгөн адам онкологияга душар болбойт. Онкология оорудан алдын алган болот. Ачкачылыкты үйрөнгөн адам, практикалаган адам, давлениясы бар адам инсульт болбойт, инфаркт болбойт. Деги эле мындай жаман оорулардан эң эле коркунучтуу өлүмгө алып келген ушулар да. Ошондуктан бул алдын алууга дагы өтө жакшы, бар ооруну кайтарууга дагы өтө керемет мындай бир натыйжалар бар да. Мен буну азыр 4 жылдан бери практикалагандан өзүмдүн дагы ошол 1000 адамдын ичинен бири дагы мага доомат кылган жок. Сенин ачкачылыгыңдан мен бир жерим оюлуп калды, оорум андан бетер көбөйүп кетти, же болбосо кыйналдым башка жактан, же болбосо ооруларым азайган жок, наоборот көбөйүп кетти деп бири да доомат кылган жок. Кайра ошо 1000 адамдын ичинен мен кээ бирлерине өзүм таң калам.
өзүм таң калам. Жыйынтыкты көргөндө. Жыйынтыктын анын натыйжасын көргөндөчү. Ушунчалык бул ачкачылыктын шарапаты өтө терең, өтө пайдалуу. Анын механизми жөнөкөй эле. Жөнөкөй эле ачка болуп, Да, механизм эми, конечно, жөнөкөй дегенибиз, ал организмдин ичинде ачка болгондо 3 күндөн кийин кадимкидей аутофагия деген процесс башталат. Бул деген өзүн өзүн тазалоо деген. Жакшы клеткалар жаман клеткаларды жей баштайт кадимкидей. Бул деген ушул сырткы тамактануу токтогондон кийин ички тамактануу башталат. Муну аутофагия деп айтылат. Ауто деген грек тилинен алынганда өзүмдүү, фагус деген жейм деген. Ушул 48-72 сааттан кийин башталат акыркы тамактан баш тарткандан. Ошон үчүн ачкалыктын дарылоо аспекти башталыш үчүн биз 3 күн эчтемке жебей турушубуз керек. Анан кийин аутофагия башталды дегенде ал карабайт кайсы оору менен келдиңиз. Ал бардык клеткалык деңгээлде чачыңыздан баштап териңиз, көзүңүз, мурдуңуз, калкан безиңиз, жүрөгүңүз, өпкөңүз, бөйрөгүңүз, тырмагыңызга чейин бир заматта, бир убакта клеткалык деңгээлде жаман клеткаларды, оорукчан клеткаларды, оорулуу, бузулган клеткаларды, шлак токсиндерди, анча-мынча микробтордун бардыгыны жакшы клеткалар, булар митохондриясы бар. Алар буларды кадимкидей эритип, бизге энергия берүү максатында тамак катары ички тамактануубуз башталып, ушинтип тазалайт. Бул сонун генеральный уборка десек болот да, үйдө жасайбыз го генеральный уборка. Ошонун эле бир түрү да толугу менен ички органдар, ички системабыз жаман шлак токсиндерден, клеткалардан, оорулуу клеткалардан тазалана баштайт дагы. Үйдү дагы жыйнасаңыз, үй жарык болуп, таза болуп, мындай бир жеңил болуп каласыз го. Организм да ошондой. Сиз эртеден бери көптөгөн нерселерди айтып бердиңиз да. Мен сизди карап отуруп, мисалы суктандым десем болот. Сиздин канчада экениңизди, эмне экениңизди, сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузду кызыгып атат. Мисалы жогоруда тааныштыруудо да айтып кеттик, Чынара Сатарова деп туруп, анан биздин мисалы көрүп жаткан көрөрмандар да кызыгып жатат. Бул айымдын мындай жеке жашоосуна. Ким экенби? Ким экенсиз? Эми албетте мен дарылоочу орозо, лечебное голодание, оорулар дегенден кийин мен врачмын. 28 жылдан бери врач болуп иштеймин. Анын 26 жылы Кыргыз мамлекеттик кайрадардоо жана адистикти жогорулатуу медициналык институтта, үй бүлөлүк медицина кафедрасында ассистент, анан зав кафедра, кийин ошол эле факультеттин деканы болуп, көп жылдык ошол врачтарга сабак берген, повышение квалификацияда ошондо иштеген врачтардын мугаллими болдум, иштедим. Андан башка дагы мен өкмөттө дагы бир аз госслужащий болуп иштедим, жетекчи болуп иштедим. 4,5 жыл Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары, зам губернатор болуп иштедим 4,5 жыл. Дагы 1 жылга жакын Кыргыз өкмөтүнүн аппаратында социалдык отделдин саламаттык сактоо секторунун башчысы болуп, ак үйдө иштедим. Ушундай бир жакшы деңгээлдерде жетекчи катары болуп иштеп жүрөм. Бирок акыркы жылы толугу менен баш көзүм менен десем болот, ушул ачкачылык ыкманы тартуулоого, ушуну элдерге үйрөтүүгө, ушул методика менен дарылоого өтүп кеттим. Буга себеп болгон менин апам. Менин апам 2012 жылы аутоиммундук оору деп коет. Бул ушундай оорулардын бири, бул пузырчатка деген оору. Бул аябай оор оору. Бул ооруда жакшы болуш аябай кыйын, айыгуу аябай кыйын. Кыйын биякта турсун, даже мындай өмүрүгө дагы өмүрүн да кыскарта турган оорулардын бири да. Анан биз үй бүлөбүздө 5 бир тууган болсок, атам врач, мен врачтын кызы болом. Анан 5 бир тууган болсок, 4-өөбүз врачпыз. Анан ушундай врач дарыгер династиянын үй бүлөсү болсок дагы, апамдын бир оорусуна баарыбыз кол көтөрүп калдык. Анткени колубуздан эчтемке келбейт. Бул ооруда
биздин бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун протоколдору менен иштейбиз да, врачтар. Ал протоколдо бир гана ошол гормоналдык дарылоодон башка айла жок. А бирок мен врач катары гормоналдык дарылоо жакшы, конечно, убагында жакшы жардам берет, бирок анын побочкалары да аябай көп, анан кепилдик бере албайбыз андай ооруларды толугу менен айыктырууга эмес, даже мындай хотя бы обострениясы көп болбосун дегенгечи. Ошондо мен өзүмчө аябай мындай ушундай жогорку деңгээлдеги эммин деген институтта иштеп да, медицина илимдеринин кандидатымын, анан жетекчимин, деканмын деп мактанганым менен бир апама жардам бере албаймын деген ушунчалык менде ыйлай турган акыбал болуп калды да. Мен ошондо бүт дүйнөлүк деңгээлде кандай дагы изилдөөлөр бар, ушу апамдын оорусуна кандай дагы ыкмалар бар, эмне методикаларды азыр окумуштуулар иштеп чыгып атат деп макалаларды издеп баштадым. Анан ошол макалалардын баарына, илимий макалалар, статьялардын баарын караганда ушул ачкачылык ал убакта аз болчу, азыр аябай көп. Ал убакта аз болчу, ошонун бирине такалып, аны окуп, ошо аутоиммун ооруларга ачкачылык ыкма менен, ичегилерди тазалоо менен жардам берүүгө мүмкүнчүлүк бар деген жерине көрүп калып, мен үчүн чоң бир мындай бир үмүт пайда болду. Мен ошондо анан атайын изилдеп баштадым. Анан изилдөөнүн аркасынан окуусуна барып келдим. Анан интегративдик карылыкка каршы курстарды өтүп келдим. Анан көзүм мындай, көзүм дейм да, көз карашым өзгөрдү. Демек, дагы интегративдик метод менен, то есть официалдуу биздин салттуу дары дармектерибизге кошо, еще дагы башка методикаларды кошкондо анын эффектини көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк бар экенине ынандып келдим. Анан ошол көптөгөн оорулардын себептери бул вот ичеги карындын акыбалына көз каранды экенине бул биз үчүн жаңылык болду да. Ошолордун баарына окуп келгенден кийин анан апама үй бүлөбүзгө колдоно баштадык. Башында өзүмө колдонгом. Аябай кыйналгам. Аябай биринчи, потому что опыт жок да. Азыр жумушта жүрөм. Азыр мен 2 айда бир сөзсүз 7 күндүк ачкачылыкты кармаймын. Азыр жумушта жүрүп, даже сезбейм анычы. Бул эмиске салт болуп калса керек. Мага салт болуп калды, менин денем көнүп калды да. А вот башында аябай кыйналганбыз, туура эмес жасаганбыз. Протокол менен эмес, медицинаны көзөмөлдө эмес дегендей. Evet, ошондон бери Кудайга шүгүр, аракетке баракет бар экенине аябай ынандым. Алладан суранып, бул сыноону бергенден кийин артынан сөзсүз чечимин да берерге ынандым. Ошо апамдын азыр оорусу мына 13 жыл болду. Албетте айыктырып жүгөрдүк деп мактана албайбыз. А бирок жанагындай обострение болуп, жатып калып, аябай катуу формага түшпөйт апам. Анан эң негизгиси биз гормоналдык дарыларды аябай кез деле колдонобуз. А так көбүнчө уже ансыз деле жашап калдык. Апамдын акыбалы албетте мындай эми жашаганга шүгүр дейбиз. Албетте 18 жаш болуп кеткен жок ачкачылыктын аркасынан, бирок мындай кыйла бул оорудан мындай жеңилдеди десек жаңылышпайм. Ошодон кийин анан мен өзүм кызыгып калдым как врач катары. Албетте мындай жумуштар, эми азыр айттым мен чоң жумуштарда иштеп жүргөнүм да. Бирок өзүмдүн миссиямды ошо Кыргызстанда жаңы багытка, ошол элиме ошол методиканы киргизүү, ошол элиме ошол кызмат кылуу, дүйнөлүк деңгээлде болуп аткан илимий тастыкталган, далилделген ыкмаларды Кыргызстанга да жайылтуу максатында. Мен апамдай канча апалар бар. Ошон үчүн ушул ооруларды ойлонгондон кийин, рас мен врачмынбы, демек мындай бир өзүмдүн миссиямды ушу дарылоо жактан, жаңылыкты киргизүү жактан, элдерге көбүрөөк дарысыз деле мындай табигый жол менен тазалоо, табигый жол менен айыктыруу методикаларды үйрөтөм деп азыр ушу жолдо жүрөм. Мисалы сиз айтып калдыңыз, үй бүлөбүз менен врачтар династиясы болсок деле, кадимкидей бир
барына кол кушуруп отуруп калдык, бул нерсе кичине өкүнүчтүү болду депчи. Анан апаңыз азыркы учурда кичине болуп жакшы да. Да. 13 жылдан бери жашап келатып атасыз. Анан апаңызга кичине результат көргөнүн мындай жашап келгени, жакшы жыйынтык көрсөтүп аткан көргөнүмдө сезимдериңиз кандай болду? Бул биринчиден шүгүрчүлүк. Биринчиден анан ошол мен азыр бейтаптарыма баарын айтам. Азыр мен бейтаптарымдын арасында үмүт үзгөндөр да келет. Мисалы онкология ооруларда аябай оорусунан тажагандар келет. Дары ичип чарчагандар келет да. Вот дарында дайыма ичип жүрүш да бул кыйын да. Кээ бирлер ушул мындай тажагандан, чарчагандан уже дарылангысы келбей калат. А вот ошондайлардын баарына мен айтам да, ай, үмүтүңөрдү эч качан үзбөгүлө. Бул сыноо келди башыңарга, демек анын артынан шыпасы да келет. Анан аракетке бар экен, изденгениңе сөзсүз чечим табыларына мен аябай ушуга инандым да. Ошондуктан биз да колубузду таштап койбой, аябай өкүндүк, аябай корккон күндөр болду. Эми мына Кудайга шүгүр, азыр айтып атабыз. Демек, баарыбыз эле ушуну колдонушубуз керек. Албетте, салттуу медицинанын дагы протоколу менен параллельно кетет бул. Мен деле ушу дары-дармектерди жазам острый периодда да. Бизде острый, хронический деген фазаларыбыз бар, ремиссия деген фаза. Ошол убакта биз сөзсүз мен врач катары протоколдорду да колдоном, жана интегративдик медицина деген бул деген жөн эле бир органды өзүн эле карап отурбай да. Вот бизде бир дене болсо 46-га бөлүп салганбыз: окулист, гинеколог, адам кардиолог. Мисалы мен кардиологмун да. Ошентип бөлүп салганбыз. Антип бөлүп отурбай системалуу организмге көз караш менен, системалуу подход менен через интеграцию, через кишечник. Вот биринчи орун бул жөнүндө мен ойлойм бир жакшы передача кылсак болот. Ичеги карындын ахвалы жана анын ролу организмде ооруларды пайда кылганга өтө чоң да. Вот именно ошолорду түшүнгөндө через интеграцию органов и систем, как единый организм караштырып, жана биздин салттуу дары-дармектер менен кошо ачкачылыкты да колдонгондо көбүрөөк жакшы эффект болот да. Ошол. Мен ушул нерсеге кызыктым. Үй бүлөбүз менен баарыбыз врачпыз деп калбадыңыз. Анан атаңыз дагы врач экен. Анан бул негизи бул кесипке келүү өзүңүздүн кыялыңыз беле же атаңызды көрүп, мисалы акын арктан сагаттап кыргыздарда жок сөз бар же атаңызды көрүп, үй бүлөдөгү бир туугандарыңызды көрүп келип калгансызбы? Да, биздин эми албетте баягы алмадан шагынан алыска түшпөйт деп ушундай сөздү айтсак, албетте үй бүлөдө эмне үчүн мугалимдин баласы мугалим, композитордун баласы композитор деген, анткени кичинесинен бала деген эмне көзүгө көрүнгөн, ал ксерокопиядай сиңет да. Албетте менин ошол врач болгонума бирден бир атамдын таасири. И плюс кичинемден эми атамды көрүп, отделенияларга барчумун. Анан дегеле мындай үйдө деле медицина жөнүндө сөздөр көп болчу. Апам дагы меники медик, но медсестра да. Атам врач. Анан менче ошол мага таасир этип, биринчи класста эжекейибиз бизге сочинение жаздырган экен. Баягы биринчи класста бүтүп атканда, да. Ошол сочиненияны эжекейибиз Рима Михайловна деген, баягы биринчи класстын ал деген сактап калыптыр да. Кийин 11 классыбызда биз бүтүрүүчү болгондо бизге берип атпайбы ошол сочиненияларды. Ал сочинение «Кем быть» деген сочинение экен. И анан мен 11 класста, конечно, 11 класска чейин уже мен калыптанып, уже точно билет мен врач болушумду. Ошол жерде мен 3 кесипти жазган экем. «Кем быть» дегенде биринчисин жазыппын: я хочу стать учительницей депчи. Как моя первая учительница Рима Михайловна деп, анан мактап там почему деген жеринечи. Анан экинчисине жазыппын: я хочу стать космонавтом деп жазыппын. Анткени мен Гагарин, Юрий Алексеевич Гагарин орто мектеби, мектебибиздин аты Гагарин да. Ошол мектепти бүткөм, албетте баягы киргенден баштап эле космос жөнүндө, Гагарин жөнүндө да ушундай. И жазыппын: я хочу стать первым космонавтом женщины Кыргызстана. Ай, билбейм, бул биринчи класста эле ошундай эле кыялым болгон экен. Анан үчүнчү жазган экем: я хочу стать врачом, как мой папа депчи. И мына азыр ойлосом,
вот косвенно үчөө дагы ишке ашыптыр. Врач болгонум албетте бул өзүмдүн тандоом. Мен мектепте да жакшы бүткөм, медаль менен бүткөм, бир эле экзамен менен өтүп, институтта да жакшы бүтүп, врач кесибим бул осознанный выбор да. Даярданып дегенде, буга эч өкүнбөймүн, врач болгонума. Аябай буга шүгүр кылам. Анткени өзүмдү даже не представляю, башка ким болмокмун да. Вот. А бирок баягы мугалим, учительница деген ошол эле учурда менин карьерамда, профессионалдык, врачебный карьерамда мен ошо конкурстан конкурс болуп атып, Кыргыз мамлекеттик кайра даярдоо адистик жогорулатуу институтта мугалим болуп атпаймынбы. 26 жыл врачтарга сабак берип атпаймынбы. То есть учитель как учитель, да? Тоже эме чоңдорго болсо деле бул учитель да, первая учительница болбосом деле. Анан вот космонавт деген дагы менин жашоомдо косвенно бул дагы мага кандайдыр бир жери бар. Анткени мен ушул өзүмдүн турмуштук жолумда көптөгөн нерселерди биринчи баштаганды биринчи баштап жүрдүм да. Вот ашкачылык деле мен ошо Кыргызстанда кыргыз врачтардын арасында биринчилерден болуп баштадым. Бул деле жөн эмес да. Это все равно как вот андан башка нерселер да бар. Бул передачабызга тиешеси жок, бирок башка менин кандайдыр бир турмушумдагы көптөгөн башка багыттагы деятельность да, вот ишмердүүлүгүмдө көптөгөн нерсени мен биринчилерден болуп баштап жүргөм. Поэтому, наверное, мне кажется, вот үч менин кыялым, балалык кыялым, жазган сочинениям да, ошол дал келет менин турмушумда. Ошондой? Азыр мисалы окуп алып таң калып калат болушуңуз керек. Мен мисалы кичинекей бала чагымда жазган нерсе азыр менин жашоомдо болуп жатат. Демек мен кыялданган нерсенин баарын эле аткарып коюпмун да деп. Кыялга ишениш керек, анан дайыма кыялданыш керек. Азыр эң крупный коучтор бар, например, Алексей Ситников деген бар, ал дайыма айтат. Чудеса у людей не случаются, потому что они не верят в эти чудеса дейт. Ошондуктан мындай бир жакшылыкка дагы, кыялга дагы, чоң-чоң амбиция, пландарга дагы ишениш керек. Анан кыялданыш керек. Адам кыялданса, албетте ал ишке ашат. Эми баланын кыялы андан да бетер ишке ашат, анткени аныкы искренний да, аныкы өтө таза десе болот. Ошондуктан мен бейтаптарыма сабак өткөндө бизде атайын ошол 7 күндүк дарылоочу орозо курсубуздун алкагыбызда ден соолук, бакыт жана узак өмүр сабагы деп айтабыз. Анын арасында эмне үчүн ооруйбуз, эмне үчүн ичеги карын таза болуш керек, кайсы үйдөгү шарттарды да, уйкудан баштап кантип гормондон башталат да бүт эле ички органдардын бүт системаларычы, ошолордун тең салмагдуулугу кандай болуш керек үйдүн шартында. Жөнөкөйдөн баштап тамак ашка чейин и плюс еще психология сабак өтөбүз. Именно ошо психология сабакта биз атайын үйрөтөбүз. Кантип адам өзүнүн оюу менен, эмоциясы менен да, ой, позитивдүү ой, жогорку маанай менен, это вибрационная высокая эмоция деп коет. Ошону менен адам көптөгөн оорулардан арылса болот. Жана бул жашоосунда келечегинде оңдоп алса болот да. То есть бүгүнкү күндө психологдордун бардыгы билишет, что кванттык бул чөйрө, кванттык чөйрө да, бул кванттык чөйрөнүн өзүнүн закондору бар. Ал закондорго таянсак, адамдын оюна жараша, эмоциясына жараша окшош-окшошту тартат. Да, подобное притягивает подобное. Если адам өзү как частично, как вибрация, жогорку маанайда, жогорку вибрацияда жүрсө, албетте ал ырыскысы да көп болот, жакшы ситуацияларды да ал өзүгө тартат, жакшы өзүнө жол ачат дегендей. Ошон үчүн бакыт дагы, ийгилик дагы, ден соолук дагы, керек болсо өмүр дагы адамдын өзүнүн колунда. Адамдын ой жүгүртүүсүнө жараша, вибрациясына жараша, маанайына жараша, и албетте камкордугуна тоже жараша. Жогоруда азыр сизден ушул нерсени сурагым келип турганда, мындай сулуу болуп, жакшынакай болуп, өзүңүздө жаш болуп кармаган сыры эмнеде деп сурак жакты жооп берип койдуңуз окшойт э? Албетте, жаштыктын дагы сулуулукту деп айтсам,
дагы болот. Албетте бул ар бир адам өзүнү сыйлап, өзүнү кам көрүп, анан бул жашоону жакшы көрүп дегендей. Вот, просто позитивдүү көз караш менен жашаган адамдын, как говорится, Алексей Толстой айткандай, в человеке все должно быть прекрасно дегендей, и мысли, и душа, и одежда дегендей, адам деген бардык жагынан өзү гана себепкер. Эгерде сиз бир кандайдыр ситуацияда, бул жөнөкөй эмес, баягы кокустук болбойт да бул жашоодо. Бул жашоодо биз бардык нерсени өзүбүздүн оюбузга жараша, ниетибизге жараша, маанайыбызга жараша, жүрүм-турумубузга жараша тартат экенбиз. Поэтому анын ичинде баары бар. Анын ичинде сиздин жашооңуз, бактылуулугуңуз, жолдуулугуңуз, сулуулугуңуз, ден соолугуңуз, ийгилигиңиз, даже байлыгыңыз, акчаңыз деле баардыгы взаимосвязано сиз менен как частично. Вот ушуларды биз үйрөтөбүз. Анткени мен эми врач болгондуктан албетте мен ооруларга басым кылам. Ооруну кантип арылыш үчүн кайсы психологиялык жактан, бул психосоматика деп коет да, кандай ой менен жүргөндө адам кайсы ооруга душар болот, кандай маанай менен жүргөндө, мисалы эле айтып коеюн, адам аябай коркуп, коркунуу оорулар булар бөйрөккө таасир этет. Мисалы кыжырлануу бул боорго таасир этет. Тарынуу, вот тарынуу аябай көп бизде да. Аялдар особенно көп тарынабыз да, тарынбаш керек. Сөзсүз кандайдыр бир шишиктерге таасир этет да, это миома, киста. Ну, косвенно говоря, бунун дагы бир место быть деген жери бар да. Ошон үчүн 80% ушул физикалык денедеги болгон оорулардын пайда болушу, же башаты деп коеюн. Башаты бул биздин туура ой жүгүртүү, көз карашыбыз, жашоого дегеле анан ошол кандай акыбалда өзүбүздү алып жүрүүдөн башталат. Негизи жанакы көбүнчөсү биздин угумундагы ата-апаларыбыз айтып коет эмеспи? Ай, ойлонгон оюңдан корк депчи. Кандай ойлосоң сенин жашооң ошондой болот деп. Демек, мисалы ар бир нерсени ойлонорду, ар бир нерсени кадам басып таштарда, сөзсүз түрдө ойлонуу менен, позитивдүү жашоо менен курсак, жашоо сонун кылып кура алат экенбиз, Анан сиз сөзүңүздө айттыңыз, мен бул ачкачылыкты Кыргызстанга алып келгендердин биринчилерден болдум депчи. Анан сөзсүз түрдө негизи бир ишти баштарда бул биринчи болуп баштаган, бул кыйын да. Ооба. Түшүнүк да жеткен эмес. Кандай кыйынчылыктар менен коштолду бул иш? Албетте, мен эми буну баштардан алдың аябай ойлонгом. Эми бир жерде кабинетте алып эле отуруп келгиле десең элди келбейт. Аны үчүн түшүндүрүш керек. Ошондуктан мен башында атайын айылга кеттим. Эми үйүм жайым Бишкекте болуп турса деле, жумушум Бишкекте болуп турса деле, мен өзүм Лейлектен болом. Ошол Лейлек районуна кеттип, ал жерде кичине үйүбүз бар, ошол жерде ремонттоп, анан кичине борбор ачып алып, центр голодания деп. Ошол жерден анан эксперимент жасадым. 2 жыл эксперимент жасадым. 2 жыл ошол жакта жашадың? Жашадым. Ошол жакта жашап, туугандарымды чакырып, тааныштарды чакырып, келгиле, мен силерге пайдалуу, ыкманы, бекер иши, көбүнчө арзан аябай да, мен үчүн деле оңой болгон жок, кыйын. Анан еще жоопкерчилик аябай чоң да. А вдруг осложнение болот, а вдруг туура эмес кылып коебуз деп атып, бирок 2 жылдын ичинде Кудайга шүгүр, аябай жакшы натыйжаларды көрдүм. Анан натыйжаларды көрүп, экспериментим жакшы өтүп, анын барган сайын мондай чакырган адамым сарафанный радио эле болуп кетти. Айбасты эле жандасын эшитип келет. Өзү жакшы болсо эле экинчисин чакырып келет, тууганын чакырып келет, коңшусун, куда досусун дегендей. Ошентип эле анан элдерим көйүп кетти. Болгондо дагы эми Лейлекте отурса, Бишкектен бери келе баштады. Жалал Абадтан, Оштон келе баштады. Эми биз какта жатабыз да. Аябай алыс, границада. Анан ошо Голбо деген айылда өткөрүп аттым, бул Разаковдун жанында. Анан ошол экспериментим жакшы болгондон кийин уже бир аз уверенность пайда болду. Албетте анын арасында дагы окуп турдум, өзүм дагы. И анан график түзүп, мисалы клиенттерим, бейтаптарым Бишкектен көрөк болуп калса, давайте силерге ошол жакка эле өткөрүп берейин деп анан
эми шаардын өзүндө өткөргөндө ал жерде триггер көп, запах, адамдар бар, вот ошон үчүн анан мындай ушу кой ташка келип ушул жерде сүйлөшүп, бул жер таза аба, тынч, баягы бирөө келип мешать этпейт. Бир окудум, ал жерден дагы анан кыздарды табып, азыр продюсер алып, анан Инстаграмды жүргүзө баштадык. Толук койдон кириштиңиз бул ишке? Азыр кириштик, да. И 2 ай болду, как онлайн форматта дагы, и офлайн форматта да. Биз азыр грамотно сизге окшогон журналисттер менен чогуу да, анан ушу передачаларга чыга баштадык. КТРКнын заманасына барып бир жолу дагы 20 мүнөттүк ошол жөнүндө маалымат берип, анан дагы бир подкасттарга чакырып, эме Жипар Абдыгазиевна деген бар, ошол эженин подкастына барып, ал дагы врач өзү. Аны менен маек түзүп, анан бизде Баткен облусунда Салам радиосу бар, алар менен маек түзүп. Мен чынара эми сурагым келип турат да, негизинен деле бул ачкачылык оорулар, көптөгөн ооруларды айыктырат деп жогоруда да айтып калдык да. Анан мисалы кайсы оорулар менен кайрылгандар көп болот, анан кайсы ооруларды айыктырат? Ачкачылык менен бүгүнкү күндө эми көптөгөн ооруларды айыктырса болот. Көптөгөн ооруларга муну дарылоо максатында колдонулабыз. Бул дүйнөлүк деңгээлде илимий изилдөөлөрдүн тыянактары чыгып, азыр көп ооруларга изилдөөлөр өткөрүлүп, ошолорго болот деген жер бар да. Мисалы айтып кетсек, бул кан, жүрөк кан тамыр системасынын бардык ооруларына колдонсо болот. Мисалы давление ооруну, давление оору менен кан басым жогорулаган ооруларга аябай жакшы. Анткени давление түшөт. 30-40 мм ртутного столба прям ушу ачкачылыкта түшөт. Аябай жакшы түшөт. Криз болуп жүргөндөр кадимкидей криз болбой калат. Көп дарыларды ичип жүргөн болсо дозасы азаят. Менин бейтаптарымдын арасында кээ бирлер даже ичпей калды дарыларынчы. Жүрөк оорулары бар, ишемическая болезнь сердца, аларга дагы аябай жакшы, приступтары азаят. Ошондой эле холестериндин деңгээли төмөндөйт. Ушундай мындай бир позитивдүү, положительный динамика да, вот именно дарылоодо кан, жүрөк кан тамыр системасына жакшы колдонулат. Андан башка эндокриндик системаны алсак, эндокриндик система бардык гормоналдык бузуулардын бардыгына колдонсо болот. Мисалы диабет 2 тип деп коелук. 2 тип диабет аябай терең таралган азыр. Ошого дагы бүгүнкү күндө илимий тастыкталган изилдөөлөр прям далил берип атат. Ошол сахар диабет менен душар болгон адамдардын, оорулардын инсулиндин сезимталдыгы клеткаларга жакшырат. Демек, сахар кандагы канттын деңгээли төмөндөйт. Дегели воспалениялар азаят дегендей, бул ооруга сөзсүз колдонгула деген жери бар. Бул азыр вот. Ошондой эле эндокриндик бузууларды айтсак, мисалы гормоналдык бузуулар аябай көп да ооруларчы. Өз дегеле биринчи гормоналдык бузууларды тең салмактуулукта алып келиш керек. Мисалы мына тукумсуздук бар. Тукумсуздук бул женское бесплодие, мужское бесплодие да. Ушуларга дагы бир гормоналдык себептен тукумсуздук болуп атса, особенно мына пролактин көтөрүлүп түшпөй койсо да, ушундай бир анализдер бар. Ал тоскоолдук кылат да, адам боюна бүтпөгөнгөчү. Вот ушуга жакшы жардам берет аябай. Ушундай дальше ашказан, тамак аш сиңирүү системасын алсак, даже гастрит, даже язвага колдонсо болот. Калганынын эми башка ооруларын айтпай эле коеюн, даже ушуларга колдонсо болот. Боор ооруга сөзсүз. Вот Циммерман деген крупный ученый бар, анын 1994-жылы жазылган макаласында тыянагы мынтип жазылган. Кимде ким боор оору менен ооругандар 6 жолу 7 күндүк дарылоочуну өткөрсө, кайталап да, ошол адамдардын, оорулардын боорунун 40% клеткалары жаңыланат. Бул деген өтө жакшы результат да. Андан башка эми сөөк, муун системаларды айтсак да, костно-мышечная система. Эми азыр жаш улгаган сайын эле элдин баары бут ооруйт, бел ооруйт дегендей, ушул системага дагы өтө ачкачылык жакшы жардам берет. Биринчиден, эмнеге дегенде сезгенүүнү кайтарат.
Экинчиден ашыкча салмак кеткенде нагрузка азаят, оору азаят, аутофагия аркылуу клеткалар оңолот. Ушинтип атып биз ушул системага дагы жакшы мындай бир таасирин сезебиз да. Андан башка системаларды, мочеполовая системада, гормональная система, даже онкология ооруларга дагы бүгүнкү күндө илимий изилдөөлөрдүн тыянактары чыгып атат, что онкология оору менен мисалы шишиктер да, буларды дагы ачкачылык аркылуу шишиктердин баягы энергия алчу булагы токтоп калат экен да. Анткени бул да кетоз иштейт. А кетоз менен шишиктер энергия албайт да, алар глюкозадан алат, ошон үчүн кетон менен болбогондуктан ошо шишиктер кайта баштайт. Бул бир. Экинчиден мына Израилде жана Германияда атайын онкологиялык отделенияларда протоколго киргизилип, эмеден алдың, химиотерапиядан алдың, сөзсүз алдың 3 күн же 5 күн ач калтырып туруп, анан химиотерапия бергенде, химиотерапиянын кыйындыгы да, вот это вот трудно переносится, ошол бир аз жеңилдейт экен да. Бул бир. Анан ошентип атып, мындай караганда деги эле бүт организмдин бардык системаларына ачкачылык оң жагынан пайдалуу таасирлерин берип, аутофагия аркылуу клеткалык деңгээлде тазалап, клеткалык деңгээлде бузулган клеткалар, поврежденные белки дейт, амилоидный бляшки, даже мээни алганда, мээде дагы ушундай бир тазаланган сайын, амилоидный бляшкалар кеткен сайын, ушул жаңыдан стволовой клеткалар, нейрогенез деп коет, бул жаңы нерв клеткалар пайда болуп, ачкачылыкты мындай практикалаган адамдын акыл эси оңолот, эс тутуму оңолот, когнитивный функции мозга дейт. Менде аябай инсульт болгондор келет да, вот кадимкиде алардын мурдагыдай эле баягы когнитивный функция деп коет, бул баягы сүйлөмү, реакциясы ушулары оңолуп, жашына мындай мурдагы калыбына келет да. Вот ошондуктан бул таң калыштуу. Даже вот көзүңүз зрение дагы жакшырат да, бул уже доказано да, что именно ачкачылык аутофагия аркылуу, даже ушул көздүн ичинде клеткалык деңгээлде өзүнүн бузуулары бар, ошолорду тазалаган сайын көздүн нуру. Мындай айтканда эми тери оорулар дагы. Бүт тери ооруларды айтып кетсек, мисалы экзема, псориаз, безетки, ар кандай ошо дерматиттердин түрү бар. Алардын себеби эле мындай алсак, ичеги карында да, биз көбүнчө протоколдо бизде гормоналдык дарылар, майздарды колдонобуз. Анын баардыгы убактылуу жардам берет, а бирок баягы тамырына, анын башатына таасир этпейт да. Ошондуктан ачкачылыкта биз именно тамырын тазалатпайбыз, ичеги карынды. И плюс аутофагия аркылуу ошол ичеги карындын акыбалы оңолгон сайын тери ооруларга дагы өтө жакшы. Вот тери оорулар эми айттым го, бүт эле дерматиттер, экзема, псориаздар. Дагы кимдерди айтайын? Даже сулуулук үчүн ачкачылыкты колдонуш керек, анткени сулуулукту айтып кетсек, вот биз спорт менен арыктайбыз, ар кандай диеталар менен арыктайбыз, бирок салмак кайра кайтып келет. Даже салмак кайтпаганда деле, натыйжа алган чакта деле адам мындай аутофагиясыз арыктаганда, эми тамак жеп жүрөт, просто калориясы азайды да. Адам мындай бат, баягы өтө ашыкча салмагы бар адам бат арыктаганда мындай картайып кетет да, беттери картайып, баягы брыштар болуп калат, салаңдап калат, колдору там целлюлит деп коет да. А вот ачкачылыкта андай болбойт. Ачкачылыктын керемети жана шарапаты деп коен, бул как арыктаганга эң эффективдүү ыкма да. Анткени бунда аутофагия ал майды да кетирет, кожаны да кетирет. Ошон үчүн бул териде дагы ашыкча бузулган клеткаларды да жей баштагандыктан бетибиз тартылып, анча-мынча мындай тунарып да, агарып, тунарып да, мындай жашот. Мен ачкачылык менен алектенген адамдардын арасында мисалы карарган чачтары, агарган чачтары караргандарды көрдүм. Түшүп калган каштары чыкканды көрдүм да, ушундай. Бул сулуулукка дагы бүгүнкү күндө жалгыз илимий тастыкталган жашаруу ыкманын бири да.
Анан эми, конечно, узак өмүр жөнүндө айтып кетсек, вот узак өмүрдү айтсак, бул албетте буга изилдөө өткөрүш кыйыныраак, а бирок исторический метод, архивный метод, постисторический метод деп коет, ушуларды колдонгондо окумуштуулар Америкада өмүр бою баягы пожизненный тюрьмага отургандардын архивтерин алып карайт да, алар баягы картайганда 40 жыл, 50 жыл түрмөдө отургандарды чыккандан кийин алардын жашоосун салыштырат. Көрсө, ошончо тюрмада отурганы менен алар чыкканда өз теңдилеринин арасында ден соолугу жакшы, хотя өмүр бою түрмөдө өттү, нерв менен, стресс менен да. Ошол эле убакта алардын жашоосу дагы эмнегедир узун болуптур да, узагыраак болуптур, өз теңдилерге караганда. Эмнеге дегенде, түрмөдө албетте баягы биздикиндей эле 3 маал, 5 маал жебейт да, ал жерде саат менен. Эгерде нарушение кылса, вообще тамак да бербей коет. Ошентип атып, аларда анча-мынча ачкачылыкка душар болгон күндөрү көбүрөөк болот, жана интервалдык тамактанууда жүрөт. Ошондой эле постфактум, исторический фактум, архивный метод менен орустар Россияда Ленинградский блокада, вот согуштун, улуттук согушта, улуу согуштун мезгилинде болгон Ленинграддык блокаданы аман калгандардын баардыгын буларды блокадник деп коет го. Ошолорду алганда, алар тыловиктерге караганда жана согушуп жүргөн вовторго караганда ден соолугу жакшы болгон экен. Именно блокадниктер, анткени алар ачкачылыкка душар болгондор да, алар бир сыйра перестройка болгондор. И ошондой эле алардын өмүрү дагы аларга караганда узагыраак болуптур да, вот архив менен караганда. Ошондуктан эми азыр жаныбарларга өмүр узак болуу көрсөтүлгөнү менен адамга көрсөтүү бул кыйыныраак. А бирок ушундай архивный метод менен дагы бүгүнкү күндө бул методика аутофагия аркылуу адам көп жашаганга, өмүрүн узартканга өбөлгө экени уже тастыкталып атат да. Ну, азыр мына жер жүзүндө ар кандай эл бар, көп жашаган эл бар, голубые зоны деп коет. Ошолордун бири народности кунца деп коет. Бул Пакистан менен Индиянын ортосунда. Вот ошолорду изилдесе, алар азыр аз дегенде 120, а так 160ка чейин жашагандар бар экен. И болгондо дагы жаш көрүнөт. Мисалы биз аны 50 жашта деп ойлосок бирөөнү да, ал 70 жаштагыдай. 70 жашта деп ойлосоң, ал 90 жаштагыдай мындай жаш көрүнөт. Алардын көзлөрү да көк, мындай бир татарга ошогон эл экен. Аларда ушундай байыртан салты бар экен да. Биз баягы жылда бир орозо кармагандай эле, ыйык орозо кармагандай, алар ушундай жаз келгенде толугу менен бир ай орозо эмес, голодание кылат экендер. То есть суу ичип эле, ушинтип эле баягы үй бүлөдө бардыгы бир ай, элестетиңиз. Ошондуктан аларда байыртадан бул салт болуп келгендиктен, аларда ушундай жакшы мындай көп жашаганга, элин арасында жаш көрүнгөнгө да, еще оорусуз жашап атпайбы, бул тоодо эле жашаган эл. Бул болсомчу бир цивилизация жетпеген, бирок органика, таза аба, бүт тамак аш азыктары баары органика, тоолуу жерде мындай бир химиясы жок болгондуктан, и плюс жылда бир жолу бир ай алар голодание кармайт экен да. Вот ошон үчүн мындай азыр окумуштуулар аябай буга көп кызыктар болуп изилдөөлөрдү жүргүзүп атат. Эми мындай жаңылышпаймын, почти бардык ооруларга колдонсо болот десекчи. Эми бир-эки оорулар бар, биз врачтар аны сөзсүз биздин анализдерди карап, сөзсүз анамнез деп коет, бул тарыхыны изучать этип, анан кайсы ооруга болот, кайсы ооруга болбойт, биз врачтар чечебиз аны. Албетте биз баарына эле бул панацея эмес, ачкачылык бул панацея, бүт баарын жакшы кылат дегенге алыспыз, а бирок эффективдүү ыкма катары көбүрөөк мындай бир айыктырууга, тезирээк жакшы кылууга адамга жардам берет.
Анан мисалы өтө сонун нерсе экен да, ана жогоруда мисалы көптөгөн ооруларды айтып кеттиңиз, ушуларды айыктырса болот деп. Анан дал ушул оорулар менен сизге кайрылып, анан жыйынтыгы өтө жакшы болуп, результат көрүп чыккан. 4 жылдын ичинде ооба 4 жылдын ичинде. 4 жылдын ичинде мен биринчи ушу Ворошиловду укканымда, анын лекциясын укканда, ал аябай эле айтып атса, кантип эле деп мындай ишенген эмесмин. Биз консервативный биздин институтта окусак 7 жыл, андан кийин ординатура, аспирантура деп атып да, докторантура деп атып, биз өмүр бою эле окуп жүрөбүз. Врачтар эми эч качан жөн жүрө албайбыз. Бизде кесибиз ушундай, бирок кантип эле ошончо окууну бияка коюп эми ачкачылык ушинтип эле бизден дагы күчтүү болсун деп мындай ишенбей кетесиң да. Бирок ушу Ворошилов айткандай эле башка окумуштуулар, Джош Берг деген бар Америкада, ал да аябай популярдуу эл арасында билдирүүлөрдү жүргүзүп жүрөт YouTube'дан. Эми меникини эле айтсам болот да. Азыр мен уже мурда ошолорду эле айта элдим. Азыр өзүмдүн дагы байтаптардын арасында мен таң кала турган натыйжалар бар. Кандай дегенде, мисалы давленияны азыр мага 240 менен келгендер бар. Давлениясычы эч давлениям түшпөй, күн эрте скорыйду чакырып, криз менен жүргөн, мына өлүп калам, мына деп коркуп жүргөндөр азыр мен голоданиядан өтүп, аябай давлениялары жакшы болуп, кан тамыр системасы оңолуп, ал оңолгон сайын өзүнүн да акыбалы оңолуп, азыр учуп күйүп жыргап жашап жүргөн клиенттерим бар, бейтаптарым. Ошол эле давлениядан өмүр бою дары ичип, бирок дары ичип жүргөн, дары жакшы, биздин дарылардын баары жакшы. Бирок алар симптоматикалык дарылоого кирет да. То есть симптомду гана биз жеңилдетебиз. Вот давление көтөрүлдү, ага беребиз дарыны, ал түшөт. Ичпей койсо дагы көтөрүлөт. Ичсе эле ушул бул симптоматикалык дарылоо деп айтат да. То есть симптомго гана таасир этебиз. Ошондой болуп жүргөн бейтаптарым азыр дарысыз да жүрүп калдым. Ичсем дагы көтөрүлбөйт, ичпесем да көтөрүлбөйт. Андан көрө ичпей коеюн деп, кээ бир менин бейтаптарым вообще ичпей койгондор бар. Ошол эле убакта мына сахарный диабетти айтайын. Аябай мен сахарный диабеттердин баарын айтам. Экинчи тип болдуңбу? Сөзсүз. Преддиабет, диабет болдуңбу? Сөзсүз кел деп атам да. Потому что ушул методика силерге жардам берет. Анткени биздин дары-дармектер албетте сахарный диабетке толтура дарыларыбыз бар, бирок алар кепилдик бербейт сиздин осложненияңызга. Ал осложнениялар өтө татаал осложнение. Ал жүрөктөн, көздөн, мээден, бөйрөктөн, еще диабетическая стопа дейт. Мындай караганда биздин дарылар ошолордон сактап калбайт да. Ошондуктан мен айтам да, баарыңар. И ошондой болуп келгендер, вот даже менде акыркы случай бар, азыр свежий случай, жакында эле 13 жылдан бери инсулинди алып жүргөн экинчи типтеги менин бир бейтабым, и болгондо да ал эже 70ке кирген эже. Азыр ачкачылыктан кийин сахары көтөрүлбөй калды. Өтө төмөнгө түшкөн жок, бирок 7-нин аяк багында. И самое главное, инсулинди колдонбой калдым. 13 жылдан бери инсулин колдонуп жүргөн. Бирок мен постоянно айтам, сиздер этият болуп, бир нече көп жолу биз еще мына пищевая пауза деп коет, бул 7 күндүк, 14 күндүк, 21 күндүк. Анын ортосунда еще интервалдык тамактанууда, кето тамактанууда, анан керектүү витамин, минералдардын баарын как эксперт катары, как интегративдик врач катары мен сөзсүз алардын баарын үйрөтөм. Бирок ошолорду жасап атып, ичегин тазалап атып, пробиотиктерди ичип атып, адамдар аябай өзгөрүп атат да. Өзүм таң калам, кээде коркуп кетем. Даже бир менин азыр аябай тяжелый оорулуу бейтабым бар. Эми бул бейтап лейкоз да. Вот даже лейкоз бул ак кан деп коет. Мен албетте онколог эмесмин. Бирок мен ачкачылыкты кайсы ооруга, кайсы убакта, кайсы анализ менен колдонсо болоруну окуп келген үчүн, анан ичеги карынды пробиотиктер менен акыбалын оңдоо жолуну пропаганда кылган, лоббировать эткен врачтардын биримин да. Ошондуктан мен ошол методикага салганымда, ошол бейтабымда дагы аябай жакшы өзгөрүүлөр бар. Кудайга шүгүр деп атам. Азыр прям кудайлап отурам ушу жакшы болуп кетсин деп. Эми позитивдүү жактан айтсам, эми көбүчө ойлойт да, бул ачкачылык демек арыкташ керек деп ойлойт да. Мен бир классташым айткандай, менин классташымдарымды да баарын чакырсам келбейт да.
ай биз 50-ден аштык, 50+ уже надо, биз уже 52-ге кирип атабыз. Ай силер деген уже ооруй турган убакыт келип калдык, өзүңөрдү карабасаңар алдын алгыла. Ооругандар да толтура да, мен теңдилерчи. Ооругандар толтура. Тем более бул классташым билем, ал 2 жолу инсульт болгон, стенд коюлган жүрөгү, сахары бар. Аны билип туруп кантип айтпайм? Айтам да. Классташым болгон үчүн күйөм да. Анан кел деп атсам, келбей жүрүп бир күн келдим. Анан ал ойлоптур, бул Чынара өзү айтат. Мен сабактарды өтүп түшүндүрүп атам да, вот ушундай курстарды, ушундай лекцияларды, мындай правилаларды билгиле, биринчи кезекте ичегиңерди тазалагыла, микробиомдорду оңдогула депчи. Анан ал ойлоптур, что мен өзү айтат да, ай Чынара, мен ойлопмун дейт. Биздин Чынара оңой иш таап алыптыр. Баягы ашыкча салмак семирип кеткен аялдарды көйнөгө батпай калса, ошолорду арыктатып акчасын алып жүрөт экен. Мага аябай смешно болду. Ал ошентип ойлоптурчу. А бирок биздин баалуулук совсем башкада да. Биздин баалуулук мага бир гана ашыкча салмак эмес, мага арыктар да келет. Арыктар айласыздан келет. Например, ревматоидный полиартрит, бронхиальный астма, аллергиясы. Бирок арык эми айласыздан курсту өткөрөбүз да. Эми ушундай ашыкча салмактардын натыйжасын айтсам, биздин ушул 7 эле күндө аз дегенде 7 килограмм, 13 килограммга чейин таштайт. Болгондо дагы жанагы сулуулугуна, ден соолугуна зыянсыз ашыкча салмакты таштайбыз. Ушунча болгондо дагы вот этот вот объем келген, объем кийин даже бир аз болсо дагы вес кошулса, объем өзүндө калат да. Ушунчалык бул ачкачылыктын мындай бир сырлары сонунда. Андан башка дагы мен аябай кереметтүү, кызыктуу, мага таң калыштуу десем, мен гинеколог эмесмин. Мен үй бүлөлүк дарыгермин. А бирок как интегративдик доктор катары, албетте мен бардык ооруларды, тем более 26 жыл үй бүлөлүк медицина кафедрасында врачтарды окуткан катары бизге аялдарды да, эркектерди да, баласын да, атасын да баарын карайбыз да. Ошентип атып, вот азыр тукумсуздук да, вот бесплодие менен 2 жылдын ичинде 6 келин, кыз келиндер боюна бүтпөй, кыйналып, ошо гормоналдык бузуулардын артынан, воспалениянын артынан ар кандай себептен болушу мүмкүн. Вот именно ачкачылыкты колдонуу менен төрөп алышты. Болгондо да ЭКГ барып, неудачный болгондору бар арасында бир келин, мисалы, ал 14 жыл төрөбөй жүрүп, мына 14 жыл төрөбөгөн, это первичное бесплодие. А причинасы эле гормоналдык бузуулар, пролактин деген гормон бар, ал жогору болуп турганда, ал тоскоолдук кылат бой бүткөнгө. А именно ачкачылык аны норма кылып коет. Хотя биз гормоналдык бузууларга гормондорду берип титровать этебиз, бирок кээ бирлерге аябай кыйын да титровать этиш. Ошентип атып, ушул жактан дагы жакшы натыйжаларды көрөт атабыз. Эне болор. Азыр аябай кайрылгандар көп. Мен ошондой, мен өзүмдө дагы мен көп жылдык төрөбөй жүргөнмүн. Өзүм бир балам бар, өзүм балам, анан калган балдарыбыз, азыр 7 балабыз бар деп айтабыз. Ал 6 бала менин жолдошумдун балдары. Чогуу 7 баланы чоңойттук, анан азыр 16 неберем бар. Анын ичинде итай немин, чоңо немин да. Анан бирок мен дагы ушундай внематочная деп коет, ошондон кийин төрөбөй калганмын. Анан ошон үчүн ушундай бейтаптар төрөбөй калганмын, көп жылдан бери жүрөм десе, ушунчалык мындай мен аларды түшүнөм, анткени менин өзүм жүрөгүмдөн өткөн да бул көйгөйчү. Азыр ушундай эми менин го жашым өтүп калды да. Вот ошо жаштарды мен ошол вакытта мага эч ким муну тартуулаган эмес да. Балким мен ошол вакытта ушул непроходимость труп болсо, балким ушу ачкачылык менен аны оңдоп алмакмын, балким воспаленияны оңдоп алмакмын да. Вот ушинтип калбадыкпы биз. Ошондуктан мен азыр бул бесплодие менен кайрылгандарды прям с удовольствием түшүндүрөм да. Ай кыздар, убактыңарды кетирбегиле. Кыйналсаңар дагы эми түйшүгү бар мында, эми 7 күн бар, 14 күн бар, кандай болбосун, зато бүт органдарыңа пайда гана. Албетте бул оңой эмес. Албетте оңой эмес, бирок ошол оңой болсун, комфорттуу болсун деп биз врачтын көзөмөлүндө биринчиден туура болот. Анткени биз протокол менен атайын процедуралар менен өткөрөбүз. Биздин процедураларыбыз өттү тазалайбыз, ичегин тазалайбыз, атайын дары колдонобуз. Ал дарынын күчү менен адам мындай ач калган сезимини сезбей калат да. Мында ач калуу сезим, баягы жатып эле ач кала бербейсиң да. Ошондой сезим жоголот.
андайды кылбасак бул 7 күн эмес 7 саат деле кармай албайсың эч кимдичи. Ошондуктан бул методиканын эми мына кожный псориаздар жакшы болгонун, экземалар оңолгонун, айтып атпаймынбы, чач агарган чачы карарып атат. Анан эркектердин мындай лысинасы болот го. Бул деген жашыга карабайт, бул деле гормоналдык бузуулар да. Тестостерон деген мужской гормон бар, ал көбөйүп кеткенде, ал 20 түшүп баштайт, ооба. Ошондойлордун мен өзүм байкадым. Бир экөө бейтабым өздөрү айтып келишти. Ушундай лысинасынан чач чыгып баштабады. Ошондой мына бир жакшы ушундай керемет. Эми албетте биринчи эле мен апамдан башталгандыктан, мен апамдан өзгөрүүнү көргөндөн кийин албетте кийин эксперимент кылып, азыр эми мындай кайсы микрофон берсе ошол микрофонго сүйлөп бергим келет, ачкачылыкты элдерге тартуулагым келет, ушул методиканы лоббировать этип Кыргызстанда жайылткым келет. Ушул методика менен көпчүлүк адамдар, оорудан тажаган адамдар, дарыдан чарчаган адамдар, анткени мындай тажайт адам ооруй берипчи. Өнөкөт ооруларды биз врачтар жакшы кылабыз. Бардык врачтар чын дили менен жардам бергибиз келет да, дары дармек менен. А бирок кошумча иш ачкачылыкты кошсок, эффекти дагы, натыйжасы дагы күчтүүрөөк болот. Бир өтө сонун бир пайдалуу ишти жасап жүрөбүз да адамдарга. Анан бизге келип кеткен бейтаптар мисалы сурап калгандар боло, келиңиз эми курс өтпөйсүзбү, жобосу мага үйрөтпөйсүзбү, мен дагы балким ачкачылыкты жайылткым келет деген. Окуучу тазалап бул да, конечно, окуучу деген бул албетте врач болуш керек. Мен бардык эле врачтарга айтып жүрөм, буну деген жайылтышыбыз керек, көбөйтүшүбүз керек. Бул биздин Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин реестрине кире элек, пока официалдуу катары, как официалдуу метод катары. Хотя Россияда СССР убагынан эле уже саламаттык сактоо министрлигинин реестринде, шифрында бар. Казакстан уже 8 жыл болду киргизген, Өзбекстан уже киргизип атат. Мен ойлойм, азыр жаңы министрибиздин көз карашы аябай прогрессивдүү, аябай заманбап. Ошондуктан мен ойлойм, бул деле азыр жетет. Биздин мега жеткенден кийин бул жайылат, сөзсүз жайылат. Да, анан дагы бир жолу айтып кетишим керек. Албетте бул мындай ден соолук менен байланыштуу задачалар деп коем, проблема эмес, негизи эле буну специалисттер жасаш керек. Именно мага ошон врачтар менен да. А то азыр жөн адам жасаса болот, но все-таки чымчык сойсо дагы касапчы дегендей, медициналык көзөмөл менен оорулар менен иштеп атпайбызбы, оорулуу адамдар менен. Бул жагы давление, бул жагы гинекологический бузуулар болот, бул серьезный оорулар. Буягы онкология даже, ашказан и так далее, да, боор оорулар. Эми кайсы оору болбосун, ар бир адам өзүнүн ден соолукка байланыштуу маселесин все-таки специалист менен кеңешип, специалист менен өтүш керек. Чоң рахмат. Анан маек башталгандан бери эле бир өтө сонун жана жогоруда эң маегибиз башталгандан баштап эле айттык го курс жөнүндө. Анан ушундай тоо койнунда, сонун жерде кой ташта өткөрүлөт депчи. Анан биздин көрөрмандар эле кызыгып жатса керек, мисалы ошол курстарыңыздын бирөөсүн бир чагылдырып көрсөтүп бербейбиби? Чагылтырып, обязательно. Сөзсүз чагылтырып көрсөтсөк болот. Бүгүн бизде азыр йогабыз болот. Йога саатыбыз боюнча, анан бизде программабыз эртең менен йогадан башталат. Биринчи прогулка 9-га чейин, потом 9-да йога, анан лекция. Күнүгө биз лекция окуйбуз. Лекциялардын бардыгы ошол адамдын ден соолугуна байланыштуу. Бизден кеткен адам өздөрү айтат да, как будто университет бүткөндөй дейт. Өзүмдү таанып калдым. Анткени биз түшүндүрөбүз, оору каяктан келет, кайсы орган кимге кандай таасир берет. Демек үйдө кандай шарт менен биз ушуларга жеңилдикти беребиз. Жөнөкөй уйкудан баштап, суу ичкенден баштап, психология чейин үйрөтөбүз. А самое главное, эң негизги темабыз бул ичеги карындын акыбалы жөнүндө түшүндүрөбүз. Качан гана ар бир адам ичеги карындын акыбалын оңдосо, ошондо гана ден соолугу чын болот да. Бул интегративдик принцип. Вот. Анан плюс дискотекабыз болот, ырдайбыз, караоке болобуз. В общем, тын жүрбөйбүз, анан процедураларыбыз. Азыр как раз булар процедурада уже бүтүп калды. Негизи сиздерге ушулардын баарын бир чагылтырсак болот, көрсөтсөк болот. Көлүбүзгө келиңиздер, башка жакка барыңыздар. Биз аймактын бардык жактында өткөрөбүз. Анан онлайн дагы бар. Онлайн анткени да, онлайн программабыз дагы бар. Онлайнда бул групповой эмес.
Бул ар бир адам өзүнүн качан баштаганын бизге айтып, каалоосун айтса, биз ага кантип даярданышты айтабыз. Анан эмнелерди алыш керек айтабыз. Жана процедураларды өзү жасайт үйдө. Биз инструктаж берип, анын оорусуна, анализине жараша программаны түзүп беребиз. Ар бир адамдыкы индивидуалдык программа. Потому что бул мындай сизге, мага, экөөбүзгө там бирдей болбойт да. Ар кандай салмакка жараша, ооруга жараша, көйгөйүнө жараша программаны түзүп беребиз. У кого-то щадящая программа, у кого-то полная программа, у кого-то вот жарым-журум программа кылып, муну биз врачтар чечебиз. Да, ушинтип өткөрөбүз. Өтө сонун экен. Анан жаңы сөзүңүздө айттыңыз го, биз йога кылабыз, дискотека кылабыз. Анан биздин көрүп жаткан көрөрмандар точно кызыктуу да. Сиз анда йогаңызды көрсөтпөйдүбү? Убак сааты келип калса. Убак сааты келсе, давайте анда йога көрсөтөбүз да. Так. Баарыбыз свободно отурабыз. Эми колубузду тизеге коюп туруп, мойнубузду алдыбызга жылдырабыз. Вдох. 15 секунд кармайбыз. Выдох. Эми колубуз ушундай эле тизеде турат. Оң жака кадимкидей кругту жасагандай алдыга жылабыз. Эгибиз менен круг жасагандай рисуем круг. Эгибиз менен оң жака. Да. Азаматсыздар. Остановились. Эми да, плечиге коебуз колубузду. И оң жака. Вдох кылганда оң жака, выдох кылганда сол жака. Кеттик. Токтойбуз. Да, жерге тийгенге аракет кылабыз. Бөйтүш үчүн, да. Бүгүн өткөрдүк го, ошону жасайлы, давайте. Колубузду мындай коебуз. Сат, тар, кар. Значит, сат, тар, кар, да? Сат, тар, кар. Сат, кар, тар. Чоң рахмат, Чынар айым, жогоруда бир өтө сонун бир маекта бердиңиз. Анан баштапкыда айтып кеткендей курсуңузду да көрдүк, йогаңыздар сонун өткөрүлөт экен. Курска катышкан айымдардын бир жогорку деңгээлдеги маанайын, жакшырып калганын көрө алдым да мен. Анан ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Дагы мисалы көптөгөн айымдарга болобу, мырзаларга болобу, негизи эле кыргызстандыктарга өзүңүздүн пайдаңызды, жардамыңызды тийгизип жүрө бериңиз. Рахмат. Ооба, негизи бул ачкачылык ыкманы ким өзүнүн ден соолугун калыбына келтирем десе, деги эле ушул өнөкөт эски ооруларынан арылам десе, ушул дары-дармексиз деле табигый жолдор менен өзүнүн организмине жакшыртам десе, энергиясын көбөйтөм десе, бул аябай энергияны көбөйтөт да. Деги эле жаштыгын сактап калам, өмүрүмдү узартам, бактылуу болом деген адам ушундай 7 күндүк дарылоочу оорузу, ошондой эле 14 күндүк, 21 күндүктөрү бар. Деги эле ушу ачкачылыкты бул өзүнүн жашоосуна мындай колдонуп, оңолуп, жакшы болгонго аракет кылса болот, баарын чакырат элем. Албетте медициналык көзөмөлдө биз биринчи үйрөтөбүз, анан бул образ жизньга пищевая пауза деп коет, кайра-кайра кайталаганда 2 жылдын ичинде толугу менен оорулардан кутулуп кетсе болот. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Ошо атайын мына эми эл үчүн сиздер кызмат кылып атасыздар, жеткирүү бул жеткирүү жолу сиздерде мүмкүнчүлүгүңүздөр чоң, ошондуктан сиздер аркылуу дагы көптөгөн элдерге мындай жакшы маалымат, пайдалуу маалымат жетсе, мен ойлойм,
эки жактан дагы пайдалуу иштерди элибизге кызмат кылганды жасап аткан болобуз. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Жылыс Тайм YouTube каналынын көрөрмандары, сиздерге мына бүгүн бир өтө сонун пайдалуу маек болду деген үмүттөмүн. Биздин каналга катталып, лайк басып, подписка басууну унутпаңыздар. Сиздер менен болгон мен Махабат және кызы кийинки бөлүүдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.